ошол самолет кулаган айылдын тургунумун. Элдин үстүнөн шайланган комиссиянын составында бармын. Анан азыркы элдин талабы ошол жердеги болгон окуядан бери бүгүн ушул 1-2 күндөн кийин ушу 16-сында 3 ай болуп калат экен да. 3 айдан бери эч кандай жыйынтык жок да элдин талабыначы. Канча жолу жогорку кеңешке кайрылышты, канча жолу өкмөткө кайрылышты, канча деген кагаздар келип атат, бир дагы жооп жок элгечи. Жооп бере келесиздерге? Жооп ошол жерден коопсуз жерге көчүрүү жагы каралган да, өзү негизи. Ал жерде негизи бардыгын учет боюнча эсептегенде 460 салынган үйлөр да бар, пустой чектер да бар да, мындай участоктор да бар да. Ар биринин ээси бар ошол жердинчи. Элден чогулган акча жана элден акчаны бөлүштүрүлдү дейт, кандай ошол тийди колуңуздарга? Элден чогулган жанагы мындай элден айланса болот да негизи. Өкмөттү айтпай эле коеюн. Бул эл деген жыйнаган акча ушу 100 миңден ашты деп атат. Эми мен деле ага деле өтө деле мындай киришпейм. Негизи жанагы өлгөндөр ошол жерде жабыр тарткандарды ушул күнгө чейин жайлаштыра элек, ал акчаны бөлүп бере элек. Жада калса алар азыр убактылуу батирлерде жашап атышат. Ошо батирлердин акчасын төлөп майга чейин киргизип коюшкан. Бизди болгону ошол элдин талабы, бул элдин талабы. Бизди коопсуз жерге көчүрүү жагын карасын деп атат да. Бүгүнкү талап коопсуз ошол эле. Ошол эле. Башка эч кандай. Анан мисалы ошол биздин бала чакабыз, балдарыбыздын баары, окуучу балдардын баары Манас айылында окушат да. Ошол жерге канча болсо дагы келишет. Алыс болсо дагы келип ошол жерде окушат бардыгы. Биздин балдар башка жакка бара албайт негизи. Эмичи биз башка жактан алыс жакка барганга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жакын эле айлана жерден жер болсо, ошо Манастын айланасынан жер болсо, бөлүп берип койсо элдер ошол жакта макул демек.